Сооротуучу Кудай. 27 август. Душмандын бардык аракеттери, шайтандын бардык аракеттери биздин жүрөктөгү ишенимди өлтүрүүгө, ар кандай жолдор менен Кудайга болгон ишенимди өлтүрүүгө, ага тоскоолдук коюуга багытталган. Ишенимдүү түрдө айта кетчү нерсе, адамдын жүрөгү, рухий дүйнөнүн бардык күч аракети ал жерде ишеним тутанбаш үчүн багытталган эпицентр болуп саналат. Анткени ал жерде Кудайга болгон ишеним тутанса, бул процессти токтотуу мүмкүн болбой калат. Мындай адам өтө күчтүү болуп калат. Ишеними бар адам жеңилгис болуп калат. Ошондуктан Павыл ишеним адамдын жүрөгүндө жараларын айткан. Мен дагы кошумчалайт элем. Шектенүү болсо акылда жаралат. Акыл менен адам шектенет. Акыл суроолорду берет. Акыл талашып тартышат. Ооба, туура эле нерсе. Акылды да Кудай жараткан. Акылдын сергек, рационалдуу чечимдери бизге дайыма керек. Бирок ишенимге толгон жүрөк бул өтө чоң жана керемет күч. Ишеним Кудайдын сөзүнөн. Жүрөктөрдү ишенимге толтуралы. Жазууга сүңгүп кирип, анын үстүндө ойлонгонго көбүрөөк убакыт бөлөлү.